Кара суунун кулундары, кара суунун келечектеги күлүктөрү. Ассалому алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн мен сиздерге ушул экранда көрүп турган эки тай тууралуу маалымат бермекчимин. Бул тайлар мага WhatsApp аркылуу келди. Анда эмесе тайлардын ээси Исхак деген жигиттин жазган маалыматтары боюнча мен сиздерге төкпөй чачпай толугураак жеткирип берген аракет кылайын. Анда эмесе сиздер каналга катталып, колдоп, лайктан басып, жакшы ой пикирлерди жаза кетиңиздер. Биринчи эле ушул көк тай тууралуу маалыматты баштайбыз. Бунун атасы ушул майор Бишкекте аэропортто чабылып жүргөн, улагы жакшы ат болгон экен. 1 жыл чабылып, андан кийин сатылып кеткен дейт. Өзүбүздүн эле чоң палвандарыбыз чабып сатышкан экен алып. Бул тайдын жашы 1 жашта экен, көк тай. Боюнун бийиктиги 1,50-гө жакын дейт. Буту денсоолугу баары жакшы, курчтогу, зиректиги, шамдагайлыгы аябагандай мыкты деген маалыматтарды жазыптыр. Көк тайдын атасы майордун породасына кызыккандар болсо, майордун атасы аргын, энеси таза кыргыз жылкысы экен. Берки тору тайдын теги боюнча породасы таза эле өзүбүздүн кыргыз жылкысы. Ошол оштун палваны Мити деген палвандын атынын баласы деген маалыматын жазган экен. Тору тайдын дагы жашы 1 жаш, анын да бою ушуга чамалуу, баасы дагы 150 000 сом. Мынакей жигиттер өспүрүм издеп жүргөн мырзалар болсо, ушул кара суунун мөнөк айылында турган Исхактын тайларына баалашып кабарлашып көрсөңүздөр болот. Исхактын айтымында экөөнүн тең келечеги мыкты, чоң ат кылам деп таптап аткан ниеттерим бар эле дейт. Шартка байланыштуу сатууга чыгып аткан учуру дейт.